Саламатсыңарбы окуучулар, сабагыбыз башталды. Адам жана коом сабагы. 5-класс, мугалим Кубатбаева Асел. Сабактын темасы маанай жана сезим. Сабактын максаты күтүлүүчү натыйжалар, сезим жана маанайдын адамдын жүрүм-турумуна тийгизген таасири, натыйжалары тууралуу түшүнүктөргө ээ болот. Сабактын планы: 1. Маанай жөнүндө түшүнүк, 2. Сезим деген эмне? Өткөнкү үй тапшырманы кайталап эсибизге салып алалы. Адамдын жүрүм-турумундагы айырмаланган өзгөчөлүктөр мүнөз деп аталат. 2. Адамдын мүнөзүнүн жеке сапаттарын темперамент анықтайт. Адамдын мүнөздүү белгилери канчага бөлүнөт? 4-кө бөлүнөт. Мүнөздүү белгилери атагыла: 1. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Демек, үйгө тапшырманы эсибизге салып алдык. Маанай жөнүндө түшүнүк. Бул жерде быйтыкчалардын маанайларын көргүлө. Адамдын жагымдуу жана жагымсыз нерсеге карата өзгөргөн абалы маанай деп аталат. Адамдын маанайы анын өңүтүүсү, кыймыл-аракети, сүйлөгөн сөзү аркылуу байкалат. Адамдын жашоосундагы ар кандай окуялар адамдар менен болгон мамилесин, анын маанайын оң же терс таасирин тийгизет. Мындай сезимден айырмаланып турат: маанай шайыр же көңүлсүз, көтөрүңкү же басмырт болушу мүмкүн. Маанайдын түрлөрүн төмөнкү сүрөттөрдө чагылдырылган: рахаттануу, кайгыруу, куулануу, кубануу, суктануу. Бул жерде кыздын сүрөтү, жаратылышка суктанган сүрөтү турат. Жек көрүү. Маанайдын абалы кандайдыр бир себептерге байланыштуу болот. Мисал алсак, окуучу сабактан мыкты абаа алса, анын маанайы көтөрүлүп, кубануу сезими пайда болот. Тескерисинче, досу менен мамилеси бузулса, маанайы чөгүп, капалануу сезими жаралат. Жакшы же жаман маанай адамдын жүрүм-турумуна таасирин тийгизет. Бир эле окуяны адам маанайына жараша ар кандай кабыл алат. Сабактан начар баа алып калган окуучу мектептен үйүнө келгенде жакындарынын суроосуна кыжырдануу менен кабыл алуусу мүмкүн. Маанай оң жана терс абалды өтүп, ар түрдүү сезимдерди, кубануу, кайгырууну, уялууну чагылдырат. Адамдын маанайы анын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша татаалдашат. Мисалы, ымыркай баланын курсагы ток, эч жери оорубаса, маанайы жакшы болуп тынч уктайт. Оң маанайдагы абал баланын жүрүм-турумуна таасирин тийгизет. Ал эми терс маанайдагы абал коркуу, ишенбестик, ачуулануу, кайгыруу сезимин пайда кылат. Баланын маанайына ата-эненин маанайы да таасир берет. Маанай деген адамдын жагымдуу жана жагымсыз нерселерге карата өзгөргөн абалы. Сезим деген эмне? Сүйүнүү, кубануу, сыймыктануу, капалануу, ачуулануу жана коркуу — булардын бардыгы адамдын сезимдери. Сезим деген адамдын ички жана сырткы абалын сезе билүүсү, оң жана терс таасирди кабыл алуусу. Сезим адамдын жаш курагына жараша өзгөрүп турат. 3-4 жашар баланын сезими туруксуз болуп, өзгөрмөлүү болот. Бала кубануу сезиминен тынчсыздануу, капалануу сезимине тез эле өтөт. Анткени бала
курбалдаштары менен ойноп жаткан мезгилде маанайы жакшы болуп, кубануу сезими жаралат. Бири-бири менен оюнчук талашып уруша кетишсе, баланын маанайы чөгүп, капалануу сезими пайда болот. Ал эми 6-7 жашар баланын курбалдаштарына болгон сезими 3-4 жашар баланыкына салыштырмалуу туруктуу мүнөзгө ээ. Болкурак 7 жашар баланын мен деген сезиминин жаралуу мезгили болуп эсептелет. Баланын мурдагы ойногон оюнчуктары же балага буюмдары кызыктырбай калат. Ал жаңы нерселерге маани берип, оюн менен байланыштыруу акырындык менен четте калат. Сезимди көрсөткөн сүрөттөр: коркуу, өкүнүү, ачкөздүк, уялуу, таң калуу, сөз аңдуу. Сезим деген адамдын ички жана сырткы абалды сезе билүүсү, оң жана терс таасирлерди кабыл алуусу болуп саналат. Ар бир адамдын сезими жеке өзгөчөлүктөргө ээ болуп, калыптана берет. Сезимдер жөндөн эле пайда болбойт, ал кандайдыр бир нерсеге багытталат. Бир эле окуя адамдарда ар кандай сезимдерди козгойт. Мисалы, кайсы бир предмет боюнча сабактын болбой калышы жалкоо окуучу үчүн жакшы маанайды жаратып, кубануу сезимин пайда кылат. Ал эми ошол эле күнү сабакты окуп келген, дайыма билим алууга умтулган окуучуга жагымсыз маанай пайда болуп, капалануу сезими жаралат. Сезим ар түрдүү болот. Мисалы, ата-энеге жана улууларга болгон сый-урмат сезимдери, досторго болгон достук сезимдери, адилеттүүлүккө умтулуу, жаратылышка суктануу жана эмгекти сүйүү сезимдерин өстүрүү адамдын жашоосунда көрктөндүрөт. Ошондуктан балдар жаш кезиңерден эле маанайыңар менен сезимиңерди башкара билүүгө үйрөнүшүңөр керек. Сабакты жыйынтыктоо, демек маанай деп адамдардын жагымдуу жана жагымсыз нерселерге карата өзгөргөн абалы маанай деп аталат экен. Маанайга кубануу, суктануу, жек көрүү, таң калуу, кайгыруу кирет. Ал эми сезимдерге коркуу, өкүнүү, ачкөздүк, уялуу, таң калуу, сөз аңдуу жана башкалар кирет экен. Үйгө тапшырма. Параграф 4-тү окуйсуңар. Маанайды кантип көтөрүү керек деген темада кыскача аңгеме жазасыңар. Сенин маанайың кайсы быйтыкчада дал келет, белгилеп коесуңар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта.